Эркек менен аял ажырашып кетсе, кайсы бири көбүрөөк запкы жейт, кайсы бири көбүрөөк сыгылат, кайсы бири көбүрөөк ойлонот десеңиз, бир арабтардын аттарынын тукумдары таза болот, билесиздер. Араб аттарына мен өтө кызыгам, себеби булар мурдадан бери келип аткан нерсени башка уруктук аралаштырбастан таза аттарды кармап калган да булар. Араб аттары ошондой кымбат, чуркаганда дагы эч кимге бербейт. Араб аттарына байлардын көбү кызыгат. Айтайын дегеним, араб аттары мисалы үчүн жөн эле жылкы, жакшыраак жылкыны бир сарайга коюп туруп, анын алдына бир эшекти кармап койсок, экөө, 3 ай жашаса чогуу, 3 айдан кийин ажырашып кетсе, кайсы бири көбүрөөк кыйналат? Эшек эшектен кылып жүрө берет. Сыйраңдап, тыйраңдап, мурдагы жашоо сөз көрбөйт да. Ал жерде турган жылкы өтө кыйналат. Айтайын дегеним, келип аткан уруктукка дагы байланыштуу. Ажырашуу жаман нерсе, эр катын ажырашпаш керек. Бүгүн колдон келишинче ар бирибиз ата болуп ата ордунда, апа болуп апа ордунда үй бүлөнү сактап калыштын аракетин кылышыбыз керек, ажыраштырууну эмес. Өтө өкүнөм, бүгүн кайненелер келип алып, ажырашпалам, бу келин туура эмес чыгып калды, мен башка кызды алып берем деп турмуш куруп бүткөндөн кийин дагы келип башын жей берет да. Кайнененин негизи милдети эле урушуп кетсе, жараштырып коюп, талашып кетсе, тартышканын бөлүп берүү эле да. А бүгүнкү кайненелер жок. Башын жанчып ушинтип бирдеге кылып турбаса болбойт да. Өкүнүчтүүсү ушундай.